Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман таңыңыздар менен. Биз сиздер менен бүгүн тойго, кечелерге жасалчу хвостик үлгүсүндө чач жасалганын жасап беребиз. Анда эмесе баштадык. Чачты жакшылап таралып туруп, макушкадан жолой алабыз. Бир аз көтөрүп алабыз. Анын үчүн бизге кафе керек болот. Кафени жабыш үчүн сыртка чачыбызды күчү жок менен киргизип алабыз. Беттин көлөмүнө, чачтын калыңдыгына, жукалыгына карап көтөрүп чачты. Эгер чач сүйүк болгон болсо, көбүрөөк көтөрүшүбүз керек болот. Лимка жана резинка керек болот бизге. Хвостик жасалыш үчүн. Чачты объем көбүрөөк объем бериш үчүн жакшы жардам берет. Барлык бурчтарына чейин түзүп алабыз чачты. Жагындагы чачты алып келип, бул жака хвостикке оруп байланабыз. Эми бул жагындагы дагы байланабыз. Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эң жөнөкөй жана жарашыктуу болгон прическабызды аяктап алдык. Низкий хвостик деп аталат. Бул классика кийимдер менен дагы аябай сонун жашат. Сиздер дагы кааласаңыздар үй шартында жасап көрсөңүздөр болот.